Assalamu alaikum, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, авто сүйүүчүлөр, достор. Менден лабо суранган лабо сүйүүчүлөр үчүн бүгүнкү чыгарылышыбыз лаболор болмокчу. Алдыңыздарда көрүп турган ак түстөгү 2020 жылкы лабо. Мына достор, көрүп атасыздар. Бул жаңы 2020 жылкы лабо. Эч кандай 2015-14 же болсо 10 жылдардын айырмачылыгы жок сыртынан бир карашта. Бирок ичинде бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Азыр аларды сиздерге көргөзөм. Достор, менден сыртын бир катар көрсөткөндөн кийин мен силерге ичин көргөзөйүн. Сырты ошо өзүм айтып өткөндөй эч кандай өзгөчөлүктөрү жок. Болгону крышасында багажниги бар. Бул пластик багажды буга чейин да тартып көргөзгөнбүз. Жана ошондой эле мындай сыдырма тенти. Бул ачылат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Сиздерге бул машинанын арка тарабынан дагы көргөзөйүн. Бул мини грузовой автомобиль десек болот. Аркасында мындай яшикчеси дагы бар. Мындай ичинде жип жана башкаларын мындай салып коет. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул тарабынан көрүнүшү. Эч кандай бир айырмачылыктар жок. Запаскасы бул жагына коюлган. Запаскасы коюла элек, жапжаң боюнча. Өз негизи дөңгөлөктөрү жазгы экен. Дөңгөлөктөрү да жаңы. Болгону мына жери кичине бир таш тийгенби, жаракка кетип калыптыр. Жана сиздерге бир көрсөтө нерсе, мына жери бир чыйылып калыптыр. Эми кезек достор салонго келип жетти. Көңүңүздөрдү салонго бурсак. Мына көрүп атасыздар достор. Бул кадимки 2020 болсо деле электропакет, эч кандай бул колонкалары, үлүр салон, бул накидка экен. Салонунда деле бир айырмачылыктары жок, бардыгы ошондой эле 2020га деле ушунда радио коюп коюптур. Өзгөчө бир магнитофон коюп койгон деле жери жок. Бир гана өзгөчөлүгүн мен байкадым. Бул сиздерге мен кандай көрсөтсөм экен, мына кнопканы көрүп атасыздар болуш керек. Азыр мен сиздерге башкача көргөзөйүн. Мындайча айтканда типтроник. Мен сиздерге бул тарабынан көргөзөйүн. Ал кнопканы көрүп атасыздар. Ушул кнопка типтрониктин кызматын аткаруучу кнопка экен. Бул коробка механика. Ошол кнопканы басып койсоңор типтроник болуп калат экен. Ошол гана өзгөчөлүгү бар экен достор. Калганы 2015 жылкы лабо кандай болсо, ошондой эле эч кандай бир өзгөрүүсү жок. Алдыңкы буферлери кара. Болгону ушундай экен. Үстүндө болсо өзүнүн родной заводской багажниги пластик. Буну көргөзгөнбүз. Ичи ачылат, ичине тент салып койсоңуздар дагы болот. Достор, мен сиздерге мунун пробегин көрсөтпөй калып турум. Пробеги деле эч канча эмес. Пробеги болгону 52 000 жүрүптүр. Азыр мен сиздерге мунун пробегин көргөзөйүн. 52 196 пробег жүрүптүр. Болгону ушундай эле пробег жүргөн. Мына жанында даже мындай кодтору дагы бар. Достор, мунун мен Кореядагы баасын эле айта кетейин. Бул ошо 52 000 жүрүп, андан кийин эле сатып атыптыр. Бул корейстер машинаны тез алмаштырып жаңылаган жакшы көрөт. Бизге окшоп түшүп калача мен өрбөйт. Тез алмаштырып турушат экен. Мунун Кореядагы баасы эле $4,500. Муну $1000 жүктөө беребиз. Бишкекке чейин доставка. Бир айда жетет, Кудай буйрса. Заказ кылсаңыздар. Растаможкасы 2015-2014 жылкы лаболордун растаможкасы $450 болот. Достор, бирок бул 2019га 2020 болгондуктан, 2020 документте 2020 болгондуктан мунун растаможкасы бир аз кымбатыраак, бирок азыр ачык сөз аны билбейт экенбиз. Себебинде 2020 лабо жөнөтүп көрбөсөм каяктан билем. Билбегенди билбейм деш керек. Мунун бир аз $200, $300 кымбатыраак болсо $600-700 болот болуш керек. Достор, кимге кызыккан болсо, биздин видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул чыгарылышта лаболорду көрсөтмөкчүбүз. Сиздерге кайсы лабо жаккан болсо бизге жөнөтсөңүздөр, сизге жөнөтүп беребиз. Ушуна достор, биздин видеону аягына чейин көрүңүздөр. Достор, мен силерге лабо 2016га 17 автоунааны көргөзөйүн. 16-17 десем кече бирөө 16 эле деп айтпайсыңар дейт. Документи 17 булардыкы, кантанан кийин 16 деп айтасың. Бирок акыл үйрөткүң эле уста. Мына көрдүңүздөр, анча-мынча кузовунда чийилген жерлер бар. Жылы 2016-17 үстүндө багажник, аркасында тенти бар. Мунун бампери арканкы кузовунда достор. Мен муну көрсөттүм, кече күнү Инстаграмга да тартып койдум болчу. Мынанын вилкасы ийилип калыптыр бир аз.
болгону бир аз ийилип калыптыр. Ошол эле айыбы болбосо пробеги дагы аз. Мына салонунда көрүп атасыздар. Пробеги дагы аз. 175 миң. Салонуна бир аз химический керек тагын ушул вилкасын алмаштырып коюш керек. Мен сиздерге мына арка тарабын көргөзөйүн. Аркасынан көрүнүшү. Мына алдыңкы бампери достор. Жана эки алдыңкы калпагы турат мында. Жана мына турган астындагы азыр көрсөтөм. Мына бул ящиктин крышкасы. Дөңгөлөктөрү болсо жазгы достор, бул газ, механика достор, эч кандай баягы бензин куюлбайт. Бензиндердин жылдары эски, алар Кыргызстанга кирбей калган, жылы 2016-17. Бул машинаны мен сиздерге бул тарабынан да көргөзүп коёюн достор. Аккумулятор бул жагында турат. Мындай болуп тенти болсо ачылат. Булардын шторкасын бардыгы жылат. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ичи болсо бир аз палтыраак болуп калыптыр. Мына жылын да көргөзө кетейин. 2016, конец 2017. Документинде 2017 достор. Электропакет. Азыр мен сиздерге магнитофон бар экен, радиосу, перекрутитель, механика пятиступенчатый. Бир сыра жууп тазалап коюш керек. Видеорегистраторы арка жагында дагы бар. Азыр мен сиздерге мунун пробегин көргөзүп коюн, реальный пробег. Барыңыздарга кызык болсо керек. Мына мен сиздерге реальный пробег көргөзүп коюн. 178.529. Мына жүрүп турат. Мен сиздерге мунун мотор жагын нарагынан көрсөтүшүм керек экен эле, мейли. Өчүрүп кое берейин. Шундай достор, 2016-17 баасы $2100, $1000 жол киреси, $500 растаможкасы болот. Каалоочулар жазсаңыздар, биздин номерлер описанияда болот. Сиздерге ушул лабону жөнөтүп беребиз. Мындан алдыңкы тартылган Кыргызстанга жүктөлүп кеткен лаболордун баары сатылып кетти достор. Ушул лабо бар. Кыргызстанда дагы бир 2015 кок лабо бар. Ушул эки лабобуз бар пока азырынча. Урматтуу көрүүчүлөр, менден дагы эле болсо сиздерге лабону көрсөтүүнү улантабыз. Дагы бир көк түстөгү лабо. 2015 көк түстө, калпактары бар, баллондору болсо жаңы. Жылы дагы бул жагына жазылып турат. Багажниги жок, бирок аркасында тенти бар. Мунун эч кандай жасай турган жерлери жок, бардыгы жакшы. Мына көрдүңүздөр, бир жак калпак эле жок экен. Баллондор болсо жап жаңы боюнча. Мен сиздерге бунун ички тарабы менен анан кийин арка тарабын көргөзөйүн. Мына көрдүңүздөр, бир сыра жылы мына көрдүңүздөр 2015 Velour салон, электропакет. Мунун андан башка эчтекеси деле эч кандай навороты деле жок достор. Бардык лабо бирдей эле, окшош эле. Азыр мен сиздерге муну көргөзүп коеюн. Канча пробег жүргөнүн. 357 миң жүрүп турар. 640. 357 миң. Мына достор, алды болсо палас экен. Башка эч кандай гана навороты жок. Мунун болгон аркасында тенти бар. Борту узун, 5 күрчөк, короткий эмес. Короткилердики бияка чейин эле болот. Мындан көрдүңүздөр 40 сантиметрдей узун. Аркасында тенти жазылат. Буга чейин дагы биз тартып көргөзгөнбүз. Аны жакшы билесиздер. Бул заводской газ. Мен сиздерге көргөзүп коеюн. Мына газы бул жагында 35 литр газ куюлат. Газын ал жактан куюлат достор. Мына достор, мен сиздерге бул машинанын эми баасын айта кетейин. Мунун баасы 2,5 миң. Растаможкасы 450. Жол киреси 1000 болот достор. Каалоочулар бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге ушул лабону же болсо буга чейин тартылган лаболорду дагы жөнөтүп берүүгө даярбыз. Биздин номерлер описанияда болот. Дагы бир рет эскертип айта кетейин. Көпчүлүгү биздин номерлер кайсы жакта деп кечке сураган ордуна описанияга киришти үйрөнүп алгыла. Описаниядан биздин номерлерди табасыңар. Менден лабо тартып кой деп суранып аткандар үчүн дагы бир көк түстөгү лабону тартып көргөзөйүн. Жылы 2016. Üstünde темирден багажы бар. Көрдүңүздөр. Алды тонировка болуп тур. Тонировка сыйрылат. Бул жакта уруксат берилген, ошон үчүн бардык машиналар тонировка. Муну сыйрып салсаңар болот, эч кандай заводской эмес. Дөңгөлөктөрү болсо жазгы, калпактары бар. Болгону анча-мынча мындай чийилип калган жерлери бая суу тийип заңдап калыптыр. Көрүп атасыздар, борттор аркасында мындай шторкасы бар. Бул ачылат. Өзүңүздөр билесиздер, алдыңкы көрсөткөн лаболордой эле. Бул дагы газ.
Көрдүңүздөр, 5-чи поколениядагы заводской газ, эч кандай бензин куюлбайт. Мунун багы асты жагында турат. Ал жакта турган 35 литр, 40 литрге жакын ушундай газ куюлат, достор. Бул 2016 механика. Арка тарабынан көрүнүшү. Аркасында тенти түшөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Бул ошо кузуунда анча-мынча баягы чийилип калган жерлери сууга заңдап калдыр. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын салонундагы бир сыйра тартып көргөзөйүн. Достор, аккумулятору бул жагында. Көргөзө кетейин. 2016 Виллер салон, электропакет, механика, жана мында радиосу бар экен. Достор, мен сиздерге азыр пробегин да көргөзүп коеюн. Пробеги 249.117 километр жүрүптүр. Кондиционер иштейт, радиосу иштейт экен. Эми бул машинанын Лабонун акчасы 2,5 миң, 1000 жол киреси 3,5 миң. $500 растаможкасы болот, $4000 барып түшөт. Ушундай Лабо алгыңыздар келсе, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин номерлер описанияда болот. Мындан алдың тарткан Лаболорду да көрдүңүздөр. Кайсын кааласаңыздар алам десеңиздер, жөнөтүп берүүгө даярбыз, буюрса.